Борбор каладагы согуштук же табигый кырдаалдарда элди сактап калуу үчүн курулган жер төлөөлөрдүн 8-и жеке ишкерлерге ижарага берилди. Каралбай үстүнөн суу тамган жайларда акчалуулар оңдоп түзөп, спорт комплекстерине айландырууда. Маселен, пландалган долбоор боюнча бул жай каладагы VIP борборлордун бири болот. Бул борбор каладагы бомбадан же болбосо өзгөчө кырдаалдардан сактануучу жайлардын бири. Муну жеке ишкер ижарага алып, спорт комплекс курууну пландап жатат. Келишим боюнча өлкөдө кандайдыр бир кокустук өзгөчө кырдаал жаралса, ишкер мамлекетке өткөрүп берүүгө милдеттүү. Албетте бул жерде мамлекетке пайда, биринчиден кароосуз калган жай ишкердин арты менен оңдолуп түзөлүп жатат. Экинчиден айына 75 000 сомдон ижара акысы мамлекетке түшүп турат. Ал эми бул ижарага берилбеген коргонуучу жайлардын бири. Ичинде электр жарыгы, таза суу, таза аба киргизүүчү системалар жок. Ошондуктан бул жерде кыска убакытка жашап туруу дээрлик мүмкүн эмес. Мамлекеттик башкаруулар үчүн курулган жер төлөөлөрү гана оңдолуп түзөлүп турбаса, калганында карапайым элди кабыл алууга мүмкүнчүлүк жок. Негизинен жер төлөөлөрдүн кыска убакытка жана бир канча мезгилге чейин башкалоого ылайыкташкан эки түрү болот. Автономдуу ошактан жайгашып жашай турган коргонучу жайларда болсо, атайын регенеративный подача воздуха деп коет. Ошакта кислородду өзү эле чыгарып, противогаздын ичинде эле болот да, изолированный болот полностью. Ошондой эле канализация, суу болуш керек, ар кандай атайын бөлмөлөр болуш керек. Биз өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башкармалыгы координация кылып көзөмөлгө алып турушубуз керек да. Бишкектин муниципалдык мүлк башкармалыгынын башчысы маалымдагандай, мындай жер төлөөлөрдү ижарага берүү маселеси шаардык кеңештин депутаттары менен бирге буга чейин эле чечилип, бүгүнкү күндө конкурстук негизде өткөрүлүп турат. Ишкерлер жер төлөөлөрдүн ички көлөмүн өзгөртүп, кошумча эшиктерди курбашы керек. Бизнеске ыңгайлуу борбордук көчөлөрдүн боюнда жайгашкан жер төлөөлөр ижарага берилип, анын арты менен оңдолуп түзөлүп жатат. Калгандарына жеңилдетилген шарт болбогон соң ишкерлер албай же кала бийлиги өзү оңдоп түзөбөй, айтор абалы начар. Чынын эле бомбадан сактачу жерлердин мындай айтканда состояниясы аябай начар абалда да. Кээ бирөө жабылып калган, кээ бирине киргенге даже мындай киргенге возможность жок да, кирип такташа албайсың. Биздин ошо Бишкек шаарынын токтому бар. Ошо депутаттар менен бекитилген, бул 2002-жылы чыккан. Ошо 2002-жылы 127 постановление бар. Ошол постановление негизинде биз иш алып барабыз. Борбор каладагы өзгөчө кырдаалдардан сактануу жайларынын так саны мамлекеттик сыр. Бирок ал Советтер Союзундагы Фрунзе шаарынын калкына гана ылайыкташкан. Ал эми бүгүнкү күндө Борбор калада калктын саны 2 эсе өстү. Кутман Маматазимов, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек шаары.